45 жаштагы Надир Токторовдун 26 баш Голштейн Фриз тукумундагы торпокторду өткөн жылы Россиядан 8 айлык кезинде алып келген. Торпоктор 1 жылга жетпей эле ири салмак кошту. Мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү каалап турган Надир мырза бала кезинен мал багып, дыйканчылык кылып, багбанчылык менен алектенгендиктен чоң чарбада эч кимден кеңеш албагандыгын айтат. Кыргыз болгондо малдын аркасынан жүргөн калкпыз эми. Анан билебизде информациябыз бар. Сайыздын кезинде бу жерлерде мындай малдар болгон. Колхоздордо саан уйлар болгон мындай. Ошолар сайыз бузулгандан булар жок болуп кетти. Эми кайра заман келди. Кайра ушул сүт тармагына мындай сүт товарларды өндүрүү боюнча уже талаптар көбөйө баштады. Сүт жана эт багытындагы малдардын жергиликтүү уйлардан артыкчылыгы чоңдугунда жана жооштугунда. Тоютта да жергиликтүү малдардан айырмаланбайт, тандабай жейт. Бирок сүттүү уйлар 18 литрден 25 литрге чейин сүт берет. Бул Голштейн Фриз тукумуна ылайыктуу өлчөм. Биздин малдарга караганда айырмасы бар экен азыр. Чоңдугу, объем чоңураак болот. Анан эме жүрүш турушу мындай спокойныраак келет экен. Баягы биздин малдар окшоп ар жерге башын тыга бербейт экен. Чогуу жүрүшөт экен, баягы кой сыяктуу эле. Малдай эмес, койдой жүрөт экен да булар. Надир мырза атайын издеп жүрүп, бул породаны тандап алган. Орусиядан ар бир торпокторду $1000 сатып алган. Биздин сомго 70 000 сомдун тегерегинде. Малды кымбат алганы менен ал өзүн сүт жана эт менен актай тургандыгын айткан Надир Токторов келечекте өзгөчө породадагы уйлардын санын 100ге жеткирүүнү пландоодо. Эмеси да булардан жакшы торпоктор болот да. Иши кылса берки малдан караганда, берки мал деле ушул чөптү жейт. Ушул эле расходду кылат. Бирок зыян ал. Биздин өзүбүздүн малдарчы. Мал багып, мына билишет элдин баары элечи, о малдан пайда тапкан эмес, зыян иштейт. А будан киреше киргизсе болот да. Берки малдардан киреше кирбейт. Эмне себептен кирбейт дейсиз? Себеби алар сүт бербейт, этти деле жакшы бербейт. Ошол жегенин ушулардай эле жейт. Жөн эле малчыга төлөйсүн, чөпкө төлөйсүн, күнүнө төлөйсүн эсептеп келсең, малдын өзүнүн расходу мындай кайра минуска кетет да. Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Тар участкасы мал багууга ыңгайлуу. Ошондуктан Надир Токторов бул аймакка атайын малкана салдырган. Ичинде бардык шарты бар. Ал эми бул байланып турган 1 жаш 4 айлык өгөз. Кунаажындарга кошулбай багылып жаткан 3 жаштагы бугадай көрүнгөн жандык кышында кунаажындарга аргындаштырылат. Надир Токторовдун 7 баласы бар. Өзү Ош облусундагы айдоочулар коомунун төрагасы. Учурда Кытай Эл Республикасы менен тыгыз кызматташта иш алып барат. Адыл Акжул уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.